Урматтуу саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Эми тестти кандай жайгаштырабыз? Тесттин жайгаштыруу жолдору көп, бирок ошолордун эң негизи экөө бар. Биз сиздер менен азыр бирөөсүн карайбыз. Бул кол менен киргизүү. Кол менен киргизүү эми кандай деген? Демек, ввод вручную деп орусча айтылат. Автоматтык түрдө эмес, ошол өзүбүз колубуз менен киргизебиз. Эми бул жерден азыр любой бирөөнүн тестине кирип көрөлүк. Ошо булар эми бардыгы скелетин түзгөн. Ичинде суроолорду түзө элек менин оюмча. Азыр эң акыркысы ким болуп калды? Калыйып агайдын тестине кирип көрөлүк. Тестине кирип көрөлүк. Калыйып агай дагы скелетин түзүп даярдап койгон окшойт. Эми биз ушунун тестин түзүп киргизишибиз керек. Анын үчүн биз редактировать тест дегенди басабыз. Бул жерде мондай бизде тала ачылат. Бул жерде таладан эч нерсени карабайбыз. Биз тестибизге канча балл беребиз, анан кандай тест түзөбүз, ошону карашыбыз керек. Бул жерде добавить деген кнопканы табабыз, басабыз. Бул жерде жазылган случайный вопрос, из банка вопросов, новый вопрос. Эгерде сиздин мурун түзүлгөн банкта вопросторуңуз бар болсо, ошону кошсоңуз болот. Анан случайный вопрос, бул деле ушу банк вопростон алат, бирок случайный суроолорду алат. Биз новый вопрос дейбиз. Бул жерде суроолордун түрлөрү бар. Карасаңыздар болот, множественный выбор, верно, неверно деген, на соответствие, короткий ответ. Кимиңиздер кайсысы туура келсе ошону тандасаңыздар болот, бирок биз көбүнчө множественный выбор менен иш алып барабыз. Множественный выбор. Эми множественный выборда бизде мындай суроо ачылат. Демек, суроонун название суроо. Суроонун неме айтылышы. Мисалы, бул политология экен. Мен политологияны толук жазсам да болот, өзүмө түшүнүктүү болуш үчүн да. Политология деп туруп, бир деп турайын, кийин алып салганга дагы болот. Суроо неменин тесттин суроосун жазды отат. Бул жерге тесттин суроосун жазам. Эми мен өзүмдө болгон материалдарды карап көрүп, ошол жерден политология боюнча мындай тест таптым. Мен бул убактынча Азамат агай өзүнүн тесттерин жайгаштырат. Муну алып салып, мен бул мисал катары жайгаштырып көрөйүн. Демек, политология эмне деген муну суроону коебуз. Карап туруңуздар. Алып бардым, койдум. Бул бизде суроо болду. Сурообуз канча балда бааланат? Мисалы, бизде 10 суроо болсо, демек 10 балдан кылабыз, ошондо жалпы 100 болот. 20 суроо болсо 5 балдан кылабыз, ошондо жалпы 100 болот. 30 суроо болгон болсо, анда биз буну болушунча 4пү же 3пү суроодон кылсак болот. Мен азыр айтайын, буну биз 10 деп кое берейин, 10 суроодон болсун. Эми бул жерге отзыв жазсаңар деле болот. Эми суроолордун ирети кандай кетсин? Абысы латын тамгасындабы же мондой 1 2 3 деген цифрадабы, араб цифрасындабы, латын цифраларында. Абысы боюнча кала берсин. Жооптору аралашып кетет. Бул бир жагы жакшы. Эми мына жерде жоопторун жазабыз. Демек, A'сын албаймын. A'сында жоопту аламын. Жоопту коёмун. Башка эч жерине тийбейм. Анткени бул жооп бизде туура эмес. Ошон үчүн мен эч жерге эч нерсе дебеймин. Экинчи жоопту коёмун. Мына. Экинчи жоопту алып келип койдум. Бул дагы жооп туура эмес, эч нерсе тийбейм. Үчүнчү жоопту алып келип коем. Үчүнчү да жоопту алып келип коем. Мына. Эми 4-үнчү жоопко келдим. Бизде бул жерде 4-үнчү жооп. Мына ответ биринчинин Д'сы туура дейт. Ключ. Демек, Д мына ошо 4-үнчүнү алып барамын. 4-үнчүнү алып барамын.
Emin ol жерден биздин бир эле ушул 5 суроодон бир эле сурооз туура, ошондуктан мен ушуга гана 100% туура болот деп беремин. Андан кийин 5-чи сурооз, бул дагы туура эмес суроо. То есть туура эмес жооп. Буну дагы алып коелу. Мына туура эмес жооп. Буга эч нерсе кылбайм. Болду, эми сактап чыгып кетсек болот. Эгерде дагы өзгөртөм десеңиз, сактап уланта беребиз дейбиз. Жок, чыгып кетем десеңиз, сактап кийинки суроону киргизем десеңиз, анда сохранить басып коесуз. Бул учурда биз кийинки суроого даярдык кылдык. Мына биздин биринчи сурообуз кирди. Буну мындай. Эми экинчи сурообузду киргизебиз. Дагы деле добавить. Новый вопрос. Множественный выбор. Добавить. Мен 1-2 үчөөнү көрсөтүп берейин, калган сиздер өзүңүздөр жасайсыздар. Мен ойлойм, бул жерге сабагыбыз демек политология болуу үчүн бирдей. Эми могу жерге автоматически эме чыгарып коюп атат. Текст суроосун. Что биз эсибизден чыгып калбаш үчүн. Биз өзүнүн текстибизди алып барабыз. Объектом политология является дейбиз. Көчүрөбүз. Барабыз, мына өзү автоматически коюп атат. Ставить. Эми бул жерге баллы биз 10 кылганбыз. 10 балдан болот. Так, эчтекесине тийбеймин, эчтекесине тийбеймин. Так, жообун аламын. Демек, A'сы. Так, A'сы. Бул туура эмес жооп экен. Себеби мына экинчинин С'сы гана туура. А, Б, Д, Е туура эмес. Демек, С туура. Демек, биринчисин толтурдук, экинчисине. Эми мүмкүн болсо шашылбай отуруп алып толтурсаңыздар өзүңүздөргө оңой болот. Бир-бирин алгандан кийин. Буну кылганыңыздан кийин мен сиздерге Word'то жазылган файлды автоматтык түрдө тестти киргизгенди да көрсөтүп берем, бирок ага шашпаңыздар. Муну ол менен киргизип, өзүңүздөрдү үйрөтүп алсаңыздар, кийин ошол Word менен киргизгендин дагы катасын тапканга оңойраак болот. Мына үчүнчүсү С бизде туура болгон үчүн мен ага 100% койдум. Төртүнчүбүз бизде туура эмес. Бешинчибиз дагы бизде туура эмес. Мына ушинтип урматтуу туугандар, урматтуу коллегалар, биз демек бир гана туура гана жоопко 100% дегенди коебуз. Анткени бир эле сурообуз туура болот. Эгерде ушул биздин 5 жообуздан экөө туура болуп калган болсо, анда биз мына 100дү дебестен туура жооптордун тушуна биз 50дөн кылышыбыз керек. Себеби 2 суроо демек бөлүп ошол 10 балды алат. 2 жооп 10 балды алат. Сактап чыгайлык. Биз базабызга киргизип атабыз. Биздин экинчи сурообуз даяр болду. Агай демек биздин өзүндө текстинде демек тест скелетин түзүп атканда демек ар бир суроо бирден баракка чыксын деп койгон экен. Биздин түзгөн суроолорубуз ар бири бирден баракка даяр болуп атат. Мейли дагы жасайбыз. Кошобуз. Дагы суроо. Дагы кошобуз. Эми бул жерге жазабыз политология. Так. Бул жерден үчүнчү суроосун айтып атабыз. Үчүнчүдө В туура экен. Көчүрөбүз. Коебуз. Бул жерге 10 деп коебуз. Жоопторун жазабыз.
Birincisi tуура эмес. Экинчисине өтөбүз. Бизде экинчиси туура деп турат. Демек экинчисин 100 алабыз. Үчүнчүсүнө өтөбүз. Bunda da eşteke тийбейбиz. Төртүнчүсүнө өтөбүз. Bunda tуура эмес жооп, эч нерсе тийбейбиз. Бешинчи жоопко өтөбүз. Бunda бизде туура эмес жооп. Муну дагы ушинтип толтуруп кое беребиз. Мына урматтуу коллегалар, кийинки суроону дагы киргиздик. Дагы мына ушинтип биз жаңы суроолорду кошо берип, биз дагы кийинки базаларыбызды көбөйтө беребиз. Башка суроолорубуздун базасы кеңейе берет. Азыр ушу суроолорду мен силерге кыскартып көрсөтөм. Калгандарын өзүңүздөр шашпай, өзүңүздөрдүн предметтериңиздер боюнча киргизсеңиздер болот. Эч кыйынчылык жок. Тесттерди мен ойлойм сиздер даярдап алгансыздар. Төрттө бизде С туура экен. Bizde hazır kuru olduğunda sığ turu olgan bolsa sığa koyuşumuz gerek. 100% senin turucu. Мына урматтуу коллегалар, ушинтип киргизе беребиз. Бизде Word'то мен бул жооптор аягында экен. Мен ошон үчүн бул Word'ду экиге бөлүп алдым. Сиздер деле экиге бөлүп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн мындай турса, бул жообун издеш үчүн төмөн чыгып отурбайм. Муну вид деген менюсунан разделить деген бар, басып койсок, анда бөлүнүп калат. Анан өзүбүз тиешелүү баракты астынан чыгарып алабыз. Мисалы мага күрүчтөр керек, күрүчтөр мындай чыгарып алам. Болду, ошол күрүчтөрдү карап, кайсы жооп туура эмес, бул жака коюп кете берем. Анда эмесе мен баардык тесттерди киргизип чыгайын жанагыларды. Анан аны биздин тесттик немебизге байлаганды көрсөтөм. Азыр өзү чындыгында өзү автоматтык түрдө эле байланып жатат. Мына урматтуу коллегалар, биз суроолорду киргиздик деп ойлойлу. Азыр ушул биздин тестибизде 10дон суроо түшөт. Ар бир суроо өзүнчө бир ар бир суроо эмес, 5 суроону бир беттен кыла турган кылып койдук. Демек бир страницага 5 суроо чыгат, экинчи страницага дагы 5 суроо чыгат. Ар бир суроонун веси 10 балдан. Башкача айтканда туура жообу 10 балл кошулат. Мына ушундай жол менен биз эми чыгып кетебиз. Жалпы оценкабыз 100 балл сактадык. Урматтуу коллегалар, мына ушинтип тестти киргизгенди үйрөндүк. Бул бизде кол менен киргизүү. Эми дагы бир жолу бар. Бул автоматтык түрдө, башкача айтканда силердин Word'то жазылган текстиңерди
ошол жерде ушул система окутулган кылып айлантып алып аны системага киргизсе болот. Бул эми 100дөн ашык 200, 150, 200, 300 суроолуу тесттерди ушундай кылып киргизсек болот. Дагы бир айтып кете турган нерсе, химияныкы, физиканыкы же башкача айтканда тесттин ичинде кандайдыр бир графиктер болсо, тесттин ичинде кандайдыр бир сүрөттөр болгон болсо, аларды башка жол менен киргизгенге туура келет. Анткени тексттер кирет, бирок сүрөттөрдү өзүнчө киргизишке туура келет. Эми тестке кирип көрөлүк. Начать тестирование дейбиз. Мына биздин тест tutulgan talağız açıldı. Bu talada demek suroolordun katары. Bir barakta bizde 5 suro жайгашкан. 5 suro. Эми бул тарабында ошол тесттен өтүп аткан адамдын көрүнүшү, анын тестке берилген суроолордун катары. Менин кийин карайбыз. Азыр мына ошол суроолорду мен эми случайно баса берейин. Кандай туура эмес. Туура болсо туура болуп калат, туура болсо ката болот. Бир да туура болбошу мүмкүн. Муну окубай туруп эле жасап атам. Студенттер ушуга даярданып келип туурасын гана көрсөтөт деп ойлойм. Мына 2 баракты кылдык, 10 суроону аткардык. 10 суроону ар бир суроону эсиңиздерде болсо айтканмын, демек 10 балдан вес өзү жазылып турат. Эми бүтүрөбүз. Бизден сурайт, мына ответтер сакталды. Кайра кайталап кылсаң болобу, эгерде өзүң туура эмес деп ойлосоң, бирөөсүн içindeki жоопту канаттанбай калсаң, кайра кайтып аны кайра карасаң болот. Жок, болду, бүттү десеңиз, анда мунун басабыз. Дагы сурап атат, өзүңүзгө ишенесизби деген. Отправить все защиттес дейт. Болго дейбиз. Эми карайбыз. Биздин жүргүзгөн тестибиздин ичинен бирөө гана туура экен, калганы баары ката экен. Ваш ответ неправильный дейт. Мына правильный муну жазган. Мындагы правильный ответ естественный фактор. Мына кайсысы туура, кайсысы туура эмесин демек мына көрсөтүп берет. Астына жооп туура жообун жазып коет. Мына эми бир болгону бирге гана туура болуптур. Ответ верный дейт. Мына эми закончить обзор. Эгерде биз ваша оценка 10 балл алдым 100дөн. Сиз жанагы Азамат агай настройка кылганыңызда тестиңизде шкаласын көрсөтүп койгонуңузда баалоо шкаласын ошол жерде баа чыгат болчу. Сиз ал жерде жасап алыпсыз 1 эле 100% эчтеке жазбастан өтүп кетип. Ал жерге 100% аткарылса 5, 70 86дан жогору болсо 5, 74-тен 86-га чейин 4, 60-тен 74-ге чейин 3 деп жазып чыгыш керек. Аны жазбабыз, ошон үчүн бул жагынан аны бааланышы чыккан жок. А так мына тест уже башталды, иштеди. Тесттин баалары уже ар бир өткөн демек студенттин эмесине түшөт. Өзүнүн журналына булар түшүп